Андыктан каналга катталып кетүүңүздөрдү өтө суранабыз. Себеби максатыбызга ылайык 100 000 катталуучуга жетип алсак, контентибизди мындан да кызыктуураак кылып чыгарганга күч-кубат бермек. Ошондуктан канал тууралуу досторуңуз менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Она несокрушима. Тасманын башында долоон ашуусунда авто жарыштар болуп, биринчи келе жаткан унаанын ичиндеги жарышчылар унаасын өтө катуу айдап келе жаткан. Бул жарышчылар буга чейинки 2 жылдын чемпиону эле. Бир убакта эле алардын артынан аппак такси унаасы пайда болот. Бул биз тааныган Даниэль болчу. Кызыгы ал жарышчылардын артынан эч эле калбай алардан өткөнгө аракет кылып, кызыгы алар канчалык аракет кылбасын Даниэль алардан ашып кетет. Көрсө Даниэль такси кызматы менен алек болуп, ага бир жаш үй бүлө түшүп, аялы боюнда болуп төрөйүн деп калгандан Даниэль аларды ооруканага батыраак жеткирүүнүн аракетинде экен. Алар ооруканага келген кезде дарыгер чыгып ооруканага алып киргенге жетишпейбиз деп айтып, Даниэльдин унаасын отургучтарга жаңы экенине карабай эле ошол жерде төрөтө баштады. Бир маалда Даниэльге сүйгөн кызы Лили чалып калат. Көрсө алар бүгүн Лилинин ата-энеси менен таанышмак экен эле. Анда Даниэльдин жанынан аялдын кыйкырганы угулуп, Лили башкача ойлоп, сен эмне мени шылдыңдап жатасыңбы? Мен биякта сени ата-энем менен күтүп жатсам, сен ал жакта эмне менен алек болуп жүрөсүң деп эле уруша баштады. Анда Даниэль сүйгөнүн сооротуп, бул болгону менин кардарым. Аларды төрөт үйүнө алып келдим деп бардыгын түшүндүрүп барам деп убадасын берет. Биз мындан соң тартип сактоочу Эмилианды көрөбүз. Ал 27-чи жолу айдоочулук куәликке экзамен тапшырып, бул жолу айдоочулук куәлик колуна тиет. Көрсө ал дагы деле айдаганды үйрөнө элек экен. Болгону мугалими адан жадап куәлик берип, кутулууну чечиптир. Бул убакта Даниэль Лилинин үйүнө жетип келип, гүлүн көтөрүп алып эле Лили менен кошо ата-энеси менен таанышканга кирип барды. Лилинин атасы Эдмон армиянын генералы болчу. Ошондуктан ал өзүнүн олуттуу көз карашы менен дароо эле Даниэльге суроолорду бере баштайт. Даниэль өзүнүн таксист экенин айткысы келбей, мен азыр тез жардам кызматында иштеймин. Андан сырткары дарыгерликке окуп жатамын. Окуумду бүтсөм буюрса дарыгер боламын деп айтып, бирок бул сөздөр менен Лилинин атасына көп деле жаккан жок. Анда Даниэль бул нерсени дароо эле байкайт да Лилинин атасы Эдмонду мактай баштады. Сиздин көкүрөгүңүздө аябай көп ордендер бар экен. Анан да кызыңыз Лили өтө татынакай. Демек сиз эки ишти бир алып кете алат экенсиз. Үй бүлөгө дагы жакшы көңүл буруп, ишиңизди дагы жакшы аткарыпсыз. Атасы ээрип кетти окшойт. Бул убакта Эмилиан жумушунда жакшы көргөн Петра менен машыгып жаткан. Бир кезде аларды башчысы Жибер чогултуп, коничуа деген сөздү үйрөтө баштайт. Көрсө жакында алардын шаарына Япониянын коргоо министри келмек экен. Алар өз өлкөсүндөгү Якудза деген кылмыштуу топ менен күрөшүп, коргоо министри ар өлкөгө барып тажрыйба алмашуу иши менен алек болуп жүргөн. Ошондуктан Жибер адамдарына биз аны тосуп алганга катуу даярданабыз. Мен бул иш чараны нинджа деп атап койдум деп адамдарына түшүндүрүп берет. Бул убакта генерал Эдмон бир кезде согушта болуп, ал жерде бардыгы өлүп, өзү жалгыз гана калган окуяны айтып берип жаткан экен. Лили бул окуяны буга чейин көп жолу уккандыктан Даниэльге азыр октоо өнөт деп эле бардык нерсени алдынан айта баштайт. Бир убакта эле генералга коңгуроо келип, ал коңгуроону алса, жанагы Япониялык коргоо министри келе тургандыгын айтып, ошол жака чакырышат. Анда генерал дароо эле айдоочусун чакырып, унаага олтуруп алып жөнөп кетип жатышса, аларды башка жүк ташуучу унаа келип эле экиге бөлүп сүзүп салат. Точно катастрофа. Кырсыктан кийин депутаттар Ташиевдин корккондой эле жүрөгү түшүп калган Эдмонд мен эми 15 мүнөттө аэропортко кантип жетем десе, Даниэль мен жеткирип коем деп айтат. Бирок кайнатасы ага такыр ишенбей 15 мүнөттө жетиши мүмкүн эмес деп жатса, Даниэль унаасын алды аркасын даярдат да ал жерден миңге коюп эле айдап жөнөдү. Ал бара жатып орто жолдун тартип сактоочулар жаңы алган радарында да талкалап салып, жада калса катардан турган шайтан арабалары дагы унаанын шымалынан жыгылып калат. Алар аэропортко жакындаган кезде учактын конуп жатканын көргөн Эдмонд андан бетер шашылып, Даниэль анда башка жол менен барабыз деп оңго бурулуп, унаасынан канаттар чыга баштады. Көрсө ал аэропорттун короосунан учуп өтүп кетейин деп жаткан экен. Ошондо учак конгон кезде аны менен такси дагы ал жерге жетип барып, Даниэль кайнатасы Эдмондду бул жолу куткарып калды окшойт. Анда учак ачылып, анын ичинен Япониянын коргоо министри түшүп, аны Жибер тосуп алып адамдар менен тааныштырып жатса, Петра японча билет экен. Биз бул убакта бул нерсени алыстан башка адамдар байкап турганын көрөбүз. Бул Япониядагы Якудзенин адамдары болчу. Ошентип элдин баары кеткенден кийин учактан башка бир бейтааныш кыз түшүп, эки жагын карап алаңдап эле өзүн башкача алып жүрүп ал жерден кетет. Анда Эмилиан Даниэльге ушунча келгенден кийин биз менен кирип, алдыда боло турган көргөзмөгө катышып кет деп анын шашылып жатканына карабай алып калат. Меймандарды тосуп алган каармандарыбыз ал жерден ичимдиктерди ичишип, Жиберди Франциянын министри чакырып алып эле бардыгы жайындабы деп сурай баштайт. Анда Жибер жооп берип, эч эле кабатырга орун жок. Бизде бардыгы секундасына чейин белгиленген деп саатына караса, сааты иштебей калыптыр. Бул убакта Эдмонд Даниэль менен сүйлөшүп, сиз дарыгерликке окуп жатам деп айттыңыз. Бирок сыртыңыздан эч эле дарыгердей көрүнбөйсүз. Бул жолу мени куткарып калгандыгыңыз үчүн кызымдын колунан башка бардык нерсени сурасаңыз болот десе, Даниэль ага жооп берип, мага кызыңыздын колунан башка эч нерсе оюма деле келбей жатат деп айтат. Бир маалда эле Жибер ортого чыгып эле бир унааны тааныштыра баштады. Көрсө алар меймандар үчүн атайын бир унаа даярдашкан экен. Кызыгы ал нинджа деген сөз менен от алып, япошка деген сөз менен өчүп калат. Ичинде отурган айдоочу унааны от алдырып жатса, Жибер унааны мактап жатып аны ура койсо, ичинен кырсык болгондо чыга турган подушкалары чыгып кетти. Бул нерсенин айынан айдоочусу эс болуп калып, анын ордуна Даниэльди айдатып коюшат. Бул убакта Якудзенин адамдары дагы жол картасын алып алып бир нерсеге даярданышып, өздөрүнүн башчысына кыла турган иштери
жөнүндө маалыматтарды берип жатышкан. Эмилия болсо Петра менен башка имараттан башчысы Жибердин буйругу менен ал жерде күзөттө турушкан эле. Бир кезде каармандарыбыздын алдынан Мерседес үлгүсүндөгү унаа пайда болуп, анын ичине кылмышкерлер чыгып эле Даниэль айдап келатканынан аткалай башташты. Бирок бир дагы ок өтпөй жада калса ракета менен атканда дагы ракетанын огу башка жака бурулуп кетет. Бир кезде Жибердин буйругу менен жоокерлер келип ал кылмышкерлерди бат эле жок кылып коет. Көрсө бул Жибер даярдаган атайын эле көргөзмө экен. Бири-бири менен байланышка чыгып жаткан тартип сактоочулардын үндөрүн баардыгын угуп турган якудзанын адамдары башчысынын буйругу менен Mitsubishi Lancer деген өтө бир саркеч унааларга олтуруп алып эле чыгып кетишти. Алар жолдо бара жатып жүк ташуучу унаанын дөңгөлөгүн аткылап ал жолдун ортосунда аңтарылып калып, жолдун ортосун тосуп башка унаалар такыр эле өтө албай калышат. Бул убакта Петра ажатканага кирип кетсе, Эмилиянын анын артынан такыр эле калбай, өзүнүн сүйүүсүн сунуштап сезимдерин айта албай жүргөн. Анда Эмилиян макул экөөбүз эшик артында сүйлөшөлү. Мен сага байланыш аркылуу айтып турам деп ал байланышты баардык тартип сактоочулар угуп атканына карабай эле айта берет. Бирок бул убакта ал жерге якудзанын адамдары келип калыптыр. Алар биринчи Петраны барымтага алып алышып, андан соң мен сени сүйөм деп бардык чындыкты айтып жаткан Эмилиянды бир тээп эле уктатып салышат. Бул убакта жолдо келе жаткан Даниэль эки чоң унааны көрүп эле токтоп калат. Ал Жиберге бул унаалар күмөндүү токтоп турат. Бул жерден өтпөй эле койбойлу болсо Жибер болбой эле аны өт деп айтып, Даниэль унаасын айдоону улантса эле ал жерден буктурма башталды. Якудзанын адамдары Япониянын коргоо министри отурган унаанын үстүн ачып салышып, министрди жипке байлап эле асманга учуруп жиберишти. Ошентип бир заматтын ичинде эле кылмышкерлер министрди өздөрүнүн унаасына салып алып эле уурдап кетип калышат. Бул убакта эсине келген Эмилиянын сүйгөн кызы Петраны таппай, тапанчасын көтөрүп алып эле якудзанын адамдары коолап жөнөдү. Эмилиян бир убакта аларга жетип алып тапанчасы менен коркутуп, биздин түрмөлөр өтө тар, эми силер мынтип секире албай кыйналасыңар деп жатса, жанагы 4 адам 4 жака эле көздөн кайын болушат. Анда Эмилиян өзү дагы алардын артынан секирип көрөйүн деп, бирок анын аракетинен майнак чыкпады. Бир кезде ал жерге Жибер менен Даниэль жетип келип Эмилиянды таап алышып, Япониянын коргоо министрин уурдап кетти, Эмилиян дагы Петраны дагы уурдап кетти деп айтат. Анда Жибер Петра япон тилин билет эле, демек экөөбүз эркпей сүйлөшүп турат экен деп коет. Анда каармандарыбыз Даниэльдин жардамы менен якудзанын жайгашкан жерин таап алышты. Алар ошол имаратка барып жоокерлер менен бекинишип якудзаны күтүп жатышса, Даниэль ал жерден бир эки нерсени көрүп эле Эмилиянга якудза бул жака кайтып келбейт деп айтат. Бирок бир маалдар түшүнүксүз адамдар ал жерге келип эле эшигин сындыра башташты. Анда Жибер дагы жоокердин кийимин кийинип, белине жиптерди байлап эле даярдана баштайт. Көрсө ал дагы кылмышкерлерди кармоо ишине аралашайын деп жатыптыр. Анда жанагы адамдар кирип келсе эле жоокерлер түшүп алып аларды кармап баштаса, Жибер кеттик деп эле секирген бойдон жерге түшүп калды. Көрсө ал жипти байгаганы менен узундугун карабай эле өтө узун кылып салыптыр. Ошентип ооруканага түшүп калган Жиберди узатып барган Эмилия менен Даниэль ал жерде сүйлөшүп жатса, биз башында көргөн учактан түшкөн кыз алардын сөзүнө аралаша баштайт. Көрсө анын аты Ханли экен. Ал япониялык тыңчы болуп иштеп, якудзага каршы иш алып жүрүптүр. Ошондуктан ал якудзанын иштери жөнүндө каармандарыбызга толук маалымат берди. Көрсө жанагы уурдалып кеткен япониялык коргоо министри Франциянын бийлиги менен көптөгөн келишимдерге кол коюшмак экен. Якудзанын башчысы болсо Франция өлкөсүн жаман көрүп, кол коюуну орто жолдон бузганга аракет кылып жүрүптүр. Анан да ал өзүнүн сыйкырчы адамдарын жөнөтүп, уурдалып кеткен коргоо министрин сыйкырлап, ал Франциянын өлкө башчысы менен жолукканда аны ата тургандай кылып коюшат экен. Анда Даниэль ортодон Эмилиянга бой таштап, эч кимди албай эле өзүбүз эле Петра менен министрди куткарып келсек болот дей баштайт. Даниэль өзүнүн эски достору аркылуу япондордун унаасы Парижде жүргөнүн угуп, Парижге эртерээк жетиштин жолун ойлоп, Даниэль уктап жаткан кайнатасын ойгото баштады. Ошол жерде форсаж тасмасында учактан секирүү ою кайдан келгенин түшүндүк окшойт. Каармандарыбыз унаасына парашюттарды байлап алып учактан секирип түшүшүп, Парижге келип жанагы кылмышкерлер топтолгон жерди дагы таап алышат. Бул убакта Япониядан келген сыйкырчылар министрди сыйкырлап жатышкан эле. Бир кезде Даниэль ал жерге кирип алып тапанчасы менен бардыгын коркутуп, Ханли кирип Петраны бошотуп жанагы сыйкырчыларды уктата чабышты. Бир кезде үнгө келип калган якудзанын адамдарынын эки кызы ошол жерде эле төпөштөп салат. Ошентип Петра менен министрди куткарып калган каармандарыбыз ал жерден качып жөнөшүп, кылмышкерлер аларды байкап калат дагы унаалар менен эле коолап жөнөштү. Анда Даниэль тартип сактоочулардан жардам суроону каалап алардын кеңсесине унаасы менен кирип барып, терезесин сүзүп эле артыман жетип алгач деп эле тишип качып кетип калды. Жени келген тартип сактоочулар алардын артынан көптөгөн унаалар менен коолай баштайт. Бирок алардын ичинен эч эле пайда болгон жок. Анткени бир кезде бирөөсү кырсыкка учураса, анын артынан бардыгы келип үйүлүп, биринин артынан бири сүзүп эле ошол жерде топтолуп калышат. Ошентип Даниэль качуусун улантып, башка аргасы жоктугунан кайнатасына коңгуроо кылышып, генералдын буйругу менен жоокерлер танкаларын алып келишип, каармандарыбыз бара жаткан жолдун астын тосуп коюшту. Анда Даниэль унаасын уча тургандай кылып ырастап, өтө катуу ылдамдыкта барып жанагы танкалардын үстүнөн учуп өтүп кетип калат. Кылмышкерлердин унаалары болсо бул нерсеге даяр эмес эле. Ошондуктан алардын унаалары дагы секирип, бирок танкалардын үстүнөн өтө албай, кырсыкка учурап эле ошол жерде тутулуп калышат. Ошентип каармандарыбыз дагы бир жолу кылмышкерлерди жок кылып, тасмабыз дагы аягына чыгып калды. Достор, тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра